Саламатсыздар да бир жолу. Бул жерде мындай маселе болуп атат эчке. Эң эле чоң келип, удардын бардыгы Нарматовага түшүп атат да. Бул өкүлдөрдүн мен көргөм жанакында дагы. Анан министр образования жана УКМКга да кайрылат элем. Биринчи ошол мыйзамды бузган өкүлдөргө чара көрүңүздөр сураныч. Андан кийин последствиясы Нарматовага тийсин. Биринчи ошолордун мыйзамына ылайык сиздер кандай чара көрүп атасыздар азыр? Сиздер даярдаган документти Минобразование аткарды деп өзү айтып атат эжеке азыр. Сиздердин маалыматыңарга жараша оценка берип атат образование. Азыр өзү айтты эжеке дагы. Силердин берген маалыматыңарга карата гана жыйынтык чыгарып атат. Туурабы? Жок, Мирлан мырза, сиз улам эле чыгып, улам эле туура эмес трактовка берип атасыз да баарынын сөздөрүнө. Эжеке, азыр Минобразование өзү айтты. Анткени жанагы 9-10 семестрде бир маалымат жанагы бул жерде мыйзамдын талабы бар. Каждый вот эти сессии сдаются лично, да, обучающимся студентам деп. Анан здесь факт, соответствующие органы следствия предоставляют тот факт, что в периоды сессии она отсутствовала. Ошол маалыматты текшерип, комиссия билим берүү министрлигинин жана Жагунун кызматкерлери менен комиссия аны текшерип, аны далилдеп атат. Только в этой части, я так понимаю, да? Түшүндүм. Макул. Но при этом комиссия в соответствии с требованиями законодательства проверяет наличие соответствующих документов в архивных досье Нарматовой, которые хранятся в архиве Джагу. Поэтому здесь не надо вот как бы трактовать иначе, чем это было представлено официальным органом. Анда жанакылы сөзүмө кайтайын. Биринчи ошол мыйзам бузгандарды чарасын көрүңүздөр. Биринчи. Ошону договорго баарына киргизиңиздер. Ошол мыйзамдарды кимдер бузган? Ошол ал жактан колледжден келген документтерди алып келбеген, копияларды жоктоп атасыздар, документтер, оригиналдарды жоктоп атасыздар. Ошолордун баардыгын кабыл алган адамдардан баштап биринчи чара көрүңүздөр. Андан кийин Нарматовага жетсин. Ким кабыл алды университетке? Ким зачетторду койду университетте? Бул маселе боюнча, рахмат Мирлан мырза, бул маселе боюнча толук маалымат берилди тергөөчү кат тарабынан. Ошол тийиштүү кызматтык адамдар Жалал Абад университетиндеги ушул мыйзамсыз жана каттоо жана чыгаруу диплом берүү боюнча мыйзамсыз аракеттер үчүн жоопкерчиликке тартылат деп сизге маалымат берилди. Түшүнүктүү. Next'da көрсөңүздөр пресс-катчы Жагунун пресс-катчысы өзү маалымат берип атат. 2013 жылдан баштап 2017 жылга чейин Орозайым Нарматова толук окуусун окуп бүттү депчи. Эжеке. Бул жерде мындай түшүнбөстүк ар жактан келип чыгып атат да. Как будто бир жактан бирөө мындай түрткү кылып ушул чечимди чыгарып бересин дегендей гана. Жок, Мирлан мырза, сиз жана коллегалар айткандай, сиз Нарматованын билими жөнүндө толук маалыматка ээ эмес экенсиз да. Анткени сиз азыр айтып атасыз, канчанчы жылдан баштап толук окуду деп. 2013-төн 2017-ге чейин. Жок. Анда жок, пресс-служба Next TV'де маалымат башкача айттыңыз азыр. Пресс-катчы берген маалымат боюнча 2013 жылда тапшырган, 2017 жыл бүттү деп пресс-катчысы айтып атат эчке. Ал видео бар бизде. Бул жерде азыр мен Мирлан мырза, биз жанатан бери бир нече жолу мындай маалымат берилди. 13 жылдан баштап 17 жылга чейин жанагы кыскартылган форматта жогорку билим алды. Анткени сиз ошол Нарматова талапкер катары документтерди берип атканда, партия берип атканда, ал жерде диплом берилген. Ошол дипломдо мына жазылып турат. 13 жылы кирди окууга, Жагууга. Мурдагы билими жөнүндө документ деп катары ушул орто кесиптик билим жөнүндөгү документ деп белгиленип атат.
демек бул жанагы негиз катары жана кыскартылган программа менен 3 жылдык мөөнөттө жогорку билим алууга негиз түзүүчү документ катары көрсөтүлүп атат. Ошол документтер комиссиянын тергөөсүн текшерүүсүн деп. Ошондуктан сиз түшүнбөй атасыз. Жана 13-жылдан 17-жылга чейин алынган билими жанагы атайын кыскартылган тартиптеги билим, атайын кыскартылган программа менен алынган билим. Түшүнүктүү. Бул жакта азыр УКМКнын өкүлү дагы айтып кетти да, биз Россия Федерациясына запрос бердик депчи. Ошо запростун немеси келдиби? Ал жактан кайра сиздерге подтверждение бердиби? Анын баары азыр айтылган. Жок, Мирлан мырза, бул жерде анын баары айтылып кетти да, эжеке. Суралган, айтылган, маалымат толугу менен угулду. Жоо келди деген. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Да, пожалуйста. Мирлан мырза, мындайда биринчиден талапкылардын астында кичине жоопкерчилик сезим дагы болуш керек да. Ушунча окууну бүтүп туруп аттестат болуш керек да. Анан кийин силер эрте карап атасыңар, анан УКМК эмне болду, жооп бергиле деп. Жооп бербейт. Мисалы. Жооп берген жок. Жок, и жооп бербейт, мисалы. Жок, мен айтканым. Өзүңүздөрдө деле кичине жоопкерчилик болуш керек да. Жок, жоопкерчилик, аттестат, аттестат. Эң чоң диплом дегеним, эң чоң маселе ушул боюнча болуп атпайбы, диплом боюнча. Эми бул диплом болуш керек, мына баарыбызда диплом бар да. Ошон үчүн айтып атамын. А бул баягындай Жок, анча асыл айтып берген сурайын сиздерденчи. Мен УКМК кайра айтып атамын. Ал документти жоготуп койгон үчүн анын күнөөсү эмес депчи. Жоготуп койгон университеттин күнөө болуп атпайбы? Причем норматива. А бизге ошол дипломдун же болбосо колледжди справка алып келип деп ушул күнгө чейин уlaştырган жок. Заң барбы? Артан иштеп атабыз.